Assalamu alaikum. Nazarыңызda Desin TV YouTube kanalı. Sizler menen blogger Бакыт Сулайман. Урматтуу көрөрмандар, мага өткөндө бир суроо болгон экен. Омуртка грыжасы жөнүндө айтып бересизби деп. Албетте, мен чын жүрөгүмдөн айтып беремин. Бул биздин каналдын ушундай чоң 60 000 аудиториясы бар канал деле. Бул кичинекей канал эмес. Ушундай даражага жетүүсүнө фундамент болуп берген чоң бир тема, массаж темасы, омуртка грыжасы, остеохондроз. Мына ушулар биздин каналдын башатында турган темалар болгон. Эгерде менин ошол мурдакы видеолорумду көргүңүздөр келсе, ушул эле интернеттен, ушул эле менин каналымдан таап алууңуздарга болот. Эми суроого жооп, ушул грыжа жөнүндө айтып бериңиз деп бир менин көрүүчүм сураныптыр. Мен албетте айтып беремин. Бул чоң тема. Бул ушул 21-кылым болобу, мындан мурунку убакта болобу болуп келген бир чоң проблема. Анткени бел оорусу дайыма адамзатта болгон. Бул бел ооруларынын башкы бир себептеринин бири азыркы кезде ушул томография жана башка нерселер чыгып, рентген так көрсөтүп турган мезгилде ушул грыжа, омурткадан чыгып кеткен грыжа ушул ооруну пайда кылат деген теория бар. Ошол ойдун тегерегинде медицинабыз адамдарды операция кылып, грыжасын алып, ошентип дабалап келе жатышат. Мен 2004-жылы ички иштер органдарынан иштен чыктым. 2005-жылы аябай каттуу ооруп калдым. Белим ооруп, ары бери кыймылдаганга болбойт. Мурда иштеп жүргөндө билинбей жүрө берген экен, баягы иштен чыккандан кийин. Анда мен жаш болчумун, аябай каттуу ооруп, анан эмне кылышты билбей калдым да. Биринчи эле Бишкектеги республикалык диагностикалык борборго бардым. Менин ушул мурдакы видеомдо кантип баргандыгым, бул аябай өтө узак аңгеме бар. Борборго бардым, рентгенге жөнөтүштү, бир топ дары дармектерди жазды, үкөлдөрдү жазды, аны алып айткандарын кылдым, бирок болбой койду. Андан кийин дагы бардым, барып мен ишенгеним эле ошол диагностикалык центр деп ойлойт элем. Анткени ал жерде республикалык болгондон кийин ал жерде билген бир адистер отурат деген түшүнүгүм бар эле да. Адамдар абдан көп болот экен неврологдун алдында. Мени неврологияга жөнөтүштү. Кийинкиде башка бир кабинетке кирдим. Балким бул доктур мени билбей калгандыр деп. Анан мен айттым. Ушундай мурда да келгем, дары дармектер болбоду дедилер. Анан мени компьютердик томография деп коет экен. Ал кезде томография аз болчу, ошол диагностикалык центрде, анан балдардын поликлиникасында жалда бар экен да. 2,5 миң сом бу. 2 миң сом бу төлөп ал кезде сом деле күчтүү болчу. Анан баягы акчаны төлөп туруп томографияга түштүм, достор. Томографияга түшкөндө 4-5 поясничный позвоночник деп коет. Могу бел тушундагы позвоночниктердин 4 менен 5-тин ортосунда, анан 5 менен копчиктин ортосунда, копчиктин ортосунда бир 3,5 деди окшойт, анан 4 менен 5-тин ортосунда 6 мм ушундай грыжа бар экен деди. Адамда мындай бир кандай десем, эми ал кезде көп түшүнүк жок үчүнбү, мага аябай удар болду да, шок. Эми грыжа деген эмне болот экен, эми аны эмне кылыш керек? Өзүмү алдастап калдым, чын айтканда, жана шок деп коебу орусча. Анан ар кимдерден консультация ала баштадым. Биринчи эле эмне кылыш керек деп сурадым алардан. Алар айтты ушундай мануалдык терапия, анан дагы гимнастикалар, анан тиги бу деп айтып беришти.
Ana manualдык терапевт дегенине барсам, болор болбос массаж жасамыш болуп, анан кийин кичине мынтип кырсылдатып эле анан 800 сомун алат экен. Ал кезде анан 8000 сом алдын ала төлөп бердим. 2 күн бардым ал кишинин немесине, карасам жөн эле мен өзү массажда бир аз түшүнүгүм бар болгондуктан дене тарбия институтун бүткөнмүн. Массажды окуганбыз, бирок мен ал кезде профессионалдуу ушул массаж менен акча табуу, тиги бу жөнүндө мен ойлобойт элем. Мен негизинен массаждан түшүнүгүм бар, бирок тиги кишинин жасап жаткандыктарын мен билдим. Жөн эле манипуляция кылып эле эптеп акча алмай экен да. Анан экинчи күндөн кийин ушул 2 күнүңүзгө акчаңызды алып калыңыз. Могу Ала Тоо аянтында бир подвал сыяктуу жер бар экен. Ала Тоо аянтынын эле өзүндө жана Агропромдун зданиясынын түбүндө. Ошол жерде жасаган жанагы киши. Медсестрасы бар, частный бир эме экен да, мафия экен булар. Жанакы диагностикалык центрден ошол жака жөнөтөт экен. Анан ал жерден бүт ошол жанакы диагностикалык центрде отурган адамдардын баардыгы ошол жерге келгенибизде билдим да, баардыгын ошол жака жөнөтөт экен. Анан аяктан дагы иши кылып бир ушундай иштешет экен да, томографияга жөнөтүп, башка кылышып. Ошондо 2005-жыл болчу. Анан болсо достор, акчаны кайра алып, андан кийин бир жанакы чоңдор жатчу поликлиника Киевский көчөдө. Ошол жерден бир киши анан мени бир аз мануалдык терапия менен жакшы кылмыш болду, бирок анда деле жакшы жыйынтык болгон жок. Ал киши башка жака которулуп кетип калды. Мен ал кишини издеп барган жокмун. Анан ошентип ар нерсе кылып, кастаправтар калган жок менден. Кимден каяктан карап алса да Александр деби, Владимир бир орус бар экен, ага бардым, иши кылып Бишкектин айланасында тети күн тууда Медведь деген бар экен, ага бардым. Барбаганым калган жок. Күндөн күнгө жылыш жок эле, ушул белимди кыймылдата албай калдым да. Анан ошондой күндөрдүн биринде мени бир досумдун иниси Жусубалы мени тетиги Ала Тоо совхоздогу Сагынаалы деген атага алып барды. Алата азыр көз өтүп кеткен. Сагынаалы ата анан акырын башка жол менен, мындай башкача бир кыймылдар менен айыктырды да. Анан мен ошондо кызыгып калдым. Ушунча адамдар айыктырбаган нерсени кандай жол менен бул ата айыктырды деп анан бирин эки немелерин сурап көрүп, демек буну айыктырса болот экен деп ушинтип түшүнүктө калдым. Кийин анан биз Россияга кетип калдык. Мен өзүм ага чейин мен массаж курстарын бүттүм. Мединституттун жанагы Московскийде көчөдө медучилище бар, ошол жерде медицинский институт переподготовки дегенби бир ушундай медицинский институт бар экен. Ушундай кадрлар даярдайт экен да. Дене тарбия институтун бүткөндөр 3 ай окуйт экен. Ал эми физиология, анатомияны окубаган адамдар 6 ай окушат экен. Мен дене тарбия институтун бүткөндөр медсестралар, врачтар 3 ай окушат экен да. Анан мен да 3 ай окуп, анан Россияга кеттик, ошентип анан массажист болуп калдым. Ошондой күндөрдүн биринде менде дагы деле мындай ишеним жок эле да, ушул кантип эле мени айыктырды Сагынаалы ата. Бирок кандайча бул грыжа дегенди массаж кылууга болбойт, кайра күч алып кетет деген түшүнүктөр бар. Баняга түшүрүүгө болбойт, деги койчу ар кандай бир түшүнүктөр бар эле да. Анан ошондой күндөрдүн биринде Эдуард Конкин деген бир мына азыркы кезде Эдуард Конкин деп кирсеңер, ошол кишинин бир жаш жигит алчы, бир менимче 30-дардын тегерегинде болуш керек. Ошонун башында аябай бир миллионго жакын адам көргөн видеосу бар да. Анан ошол киши эми ал акчасы көп жигит экен, Россиядагы чоң клиникалардын баарын көрүп чыккан да, операция кыласын, тигиндей мындай деп. Ушундай өмүр баянын айтып анан түшүндүрүп, анан көрсө, достор, грыжа деген ал оорутпайт экен. Ал башка түшүнүктүү. Аны мен азыр түшүндүрүп берем. Анан ошол Эдуард Конкиндин берүүсүн бергенден кийин анан мен Эдуард Конкин окуган адабияттарды окуп, анан мен дагы ошондой бир видео чыгардым. Чтобы адамдардын көзүн ача турган. Грыжа оорутпайт, достор. Грыжа эми баягы медицинанын тилинде грыжа мынтип омурткадан чыгып калып, нервтин чыккан жерин кысып, анан ошол нерв оору берет деп. Азыркы заманбап современный медицинада ошондой түшүнүк бар да.
Чынын айтканда Эдуард Конкинди көргүлө, доктор Лукьянов дегенди көргүлө, доктор Лукьянов деп интернетке кирсеңер, Ирина Очеретина дегенди көргүлө. Ушундай негиздеги башка көз караштагы врачтар да булар каяктан жүрүп башка. Мен негизинен каяктан маалыматтарды алдым. Кантип мен ушул грыжаларды айыктыруу боюнча чоң профессионал массажист болуп кеттим. Эмки сөзүбүз ошол жөнүндө болмокчу. Көрсө Эдуард Конкин дагы мага окшоп бүт нерселерди айлангандан кийин, анан кийин капысынан ушундай мен Эдуард Конкинди көргөндөй капысынан ушул Жанет Тревел деген врачтар, Дэвид Симмонс деген врачтар жөнүндө кабар алып калыптыр да. Жанет Тревел деген врач 1901 жылы туулуп, 97 жылы өлгөнбү, ушундай да, каза болгон. Бул аял киши америкалык врач. Кеннеди деген Америкада президент өткөн. Ошол Кеннединин жеке врачы болгон, андан кийинки президенттин жеке врачы болгон. Достор, организм бул өтө татаал, ушул кезге чейин толук изилденип бүтпөгөн, бул бир кандай деп койсок, галактика сыяктуу нерсе да. Муну изилдей бересиң, дагы деле түшүнүксүз нерселери көп да. Эгерде биз анын баарын түшүнүп алсак, анда адам өлбөс болуп калмак да. Клеткаларды карыбай турган бир механизмдерин чыгармакпыз, башкасын кылмак. Бирок адамзат андай деңгээлге жете элек. Аллах бизди ошондой жараткан, ошондой ойдон келатат. Бирок көп нерселерди адамдар иликтеп, изилдеп көргөн да. Адамдын бели ооруганда анын грыжа жанагы нервти кыскандан эмес, бул грыжа деген нерсени жакынкы эле кезде томография, рентгендер чыккандан кийинки сөз. Ага чейин грыжа каякта экенин билбей эле ушундай адамдар жөн эле дабалап келишкен да, адамды айыктырып. Мына азыр деле ар кандай бизде жанакы сыныкчылар, массажисттер, башкалар бар, операциясы жок эле жөн эле айыктырып коет да. Көрсө, адамдын организминде биринчи туура эмес кыймылдардан, суук тийгенден жана башкалардан триггердик точкалар деген точкалар пайда болот да, чекиттер. Мындай массаж кылып атканда же бирөөгө бастырсаңар, ошол жерди басканда жаның чегип кетейин деп, ошондой триггердик точкалар болот. Ошолор булчуңдарга таасир берип, бул ооруну массаж кечиресиздер, бул ооруну грыжа пайда кылбай, миофациалдык оору синдрому деп коет. Мышца фация дегени жанакы булчуңдардын ортосундагы ак чел кабак, антенна сыяктуу. Мына ошолор ооруну пайда кылат. Эгерде биз туура миофациалдык ошол оору триггердик точкаларга таасир берип, каттуу басып, ошол жерди иштетип, гимнастикаларды туура жасатып, жана башка манипуляцияларды кыла турган болсок, ошол булчуң айыгып, ал булчуң айыккандан кийин, ал ооруну сезбей жакшы, ошону менен эле бирге жанакы булчуңдар аркылуу азык заттар чемирчекке барат. Эмне себептен грыжа пайда болуп калды? Анткени грыжа туура эмес кыймылдап жүргөндүктөн азык зат ошол туура эмес кыймылдагандан булчуңдар талып, триггердик точкалар пайда болот, суук тийгенден жана башкадан. Булчуңдар катып калгандан кийин ал жерге грыжа жанакы чемирчекке азык заттарды өткөрбөй койгондон кийин алар кургап отуруп грыжа пайда болуп кетет да. Эгерде биз булчуңдарды жакшылап массаж кылып, гимнастика кылдырып, туура тамак аштарды берип, туура нерселерди жасай турган болсок, баягы өз калыбына келген булчуңдар азык заттарды өткөрө баштайт дагы, баягы пайда болгон грыжа дагы акырындан ордуна 6 айда 1 жылда болобу, ал ордуна келип, организм баштапкы калыбына келет. Организм дайыма оору менен күрөшүүгө жөндөмдүү нерсе болот да. Буну ошол резорпсия процесси деп коет. Процесс резорпсии, ушундай омуртканын резорпциясы деп ушундай темалар менен кирсеңиздер эле, резорпсия бул организмде ошол грыжалардын кайра жок болуп, резорпсия позвоночника деп киргиле. Ушундай темалар абдан азыр интернетте көп, кантип өз калыбына келет. Организм өзү эле жеңип кетет. Эгерде биз массаждарды кылып, жанагы мануалдык омурткалар жылышып кетет. Мануалдык терапияда, баягы бизде сыныкчыны медицинада мануалдык терапия деп коет. Ошентип баягы жылышып кеткен булчуңдар каткандан кийин чемирчектер чыгып, омурткалар жылышып кетет. Аны
orduna akırından keltirip bilgen janagындай sınıkçılarga bargıla, bilgen massajistlerge bargıla orduna koyup durup jasap, gimnastikаны tuura jasap, anan mындай питание дагы тура болуш керек, жашылчалар көп болуш керек. Ошондой эле куурулган майлуу нерселерди кичине азайтышыбыз керек. Процедуралар бар. Ошол мен ошол массаж жасап жүргөндө, маселен 18 процедура жасайт элем. Bir адамды bir айга 18ге бөлөт элем да, мындай 10 күн катары менен, дагы 10 күн 2 күндө бир, ошондо 5 болобу, дагы 10 күн 3 күндө бир, ошондо 18 процесс менен, кээде 25-30 процедура менен айыктырууга болот да. Кээде 3-4 процедура менен. Мен көп эле баягы клиент эмелерим бар эле, келгенде Россияда болду, биякта болду, 3-4 эмеден кийин эле айыгып кеткендери дагы болот да. Бул ар түрдүү ошол орунун башталышына жараша болот. Кээ бирлер 20га чейин, 25ке чейин барып калат. Бул орунун өтүшүп кеткендиги жана хроническийге айланып кеткендигине жараша болот. Сөзсүз түрдө мисалы үчүн 10 процедуранын 3-4-ü баняда өтүш керек. Мисалы үчүн кыз кишилер болсо өздөрүнүн шериктери менен барып мен технологиясын айтып берем, кандай кылып чабыш керек. Ошол бирин-бири чаап, себеби ысык процедуралар сөзсүз болуш керек. Ысыктан кийин муздак, массаж, гимнастикалар, ушулардын баардыгы бир комплекстүү түрдө алынып барылганда гана натыйжа болот да. Жөн эле бир эле массажды эле кылып койсо эле айыгып кетпейт. Бир эле жанагындай мануалдык баскын эмелерди кылып койсо дагы айыкпайт. Өмүр бою гимнастикаларды жасап, бир ооруп калганыңыздан кийин өзүңүздү этият кылып, оор жүк көтөрбөй, ушундай нерселерди сакташыңыз керек да. Эми ал мен эгерде ким ушундай нерселерди гыржа боюнча билгиси келсе, мен атайын консультация беремин. Ал менин ушул WhatsApp номериме чыксаңар, мен ошондой консультация көргөзөмүн, достор. Дагы эмнени айтсак экен массаж жөнүндө. Ошол негизинен бул трагедия эмес. Көп эле адамдарда гыржа болот. Операцияга эле жүгүрүп баруу туура эмес. Анткени операция кылгандан кийин эгерде булчуңдарыңыз оорулуу болуп, ошол азык заттарды өткөрбөй тура берсе, кайра эле 1 жылдан кийин, 1,5 жылдан кийин дагы гыржа өсүп чыгат, сиз жөн эле инвалидке айланасыз. Ошондуктан колдон келишинче бул оперативдик жол эмес, мындай элдик медицина, ушундай билген массаж, ушул азыр медицинаны деле, маселен ошол Janet Travel'ди окугула. Janet Travel деп кирсеңиздер болот. Доктор Лукьянов орусча түшүндүргөн Ирина Черетина. Бул миофациалдык оору синдрому, миофациальный болевой синдром деген оору. Бул грыжадан оору пайда болуп аткан жок. Бул ошол мио, массаж, фация, жанагы эки булчуңдардын ортосундагы ак чел кабыктардын оорусу. Маселен, сизди массаж кылып жатканда эле билинип калат, кырч деп. Ошол жерде булчуңдар абдан өзгөрүп кетет. Абдан каттуу, жесткий керек болсо моинтип эзип, ошол жерлерди массаж кылыш керек. Ошондо гана айыгат. Ал жөнөкөй сылап сыйпап койгон массаждан айыкпайт. Бул өтө күчтүү талап кылган оор массаж. Мен мисалы үчүн Россияда 5 жыл катары менен Петровский оздоровительный центрде иштедим. Ал аябай күчтүү талап кылат. Мына мен азыр өтө аз, кээде гана ушул билген өзүмдүн адамдарымды жасап алсам, мен жөн гана консультация берип коемун. Эгер маселен мен Жалал Абадта жүргөндө ушул 1-2 адамдар чыгып калса кылып коюшум мүмкүн. Атак мурдакыдай мен мисалы үчүн Бишкекте атайын Россиядан келип жасап кетип аттым, башка кылдым. Мындай нерселерди азыр кылбаймын. Мен консультация гана беремин. Коркпогула негизинен. Бул трагедия эмес. Бул операцияга эле жүгүрүп бара турган нерсе эмес. Бирок бул бел ооруларынын ар түрдүү нерселер. Бул миофациалдык, бул оорудан пайда болгон, грыжаны пайда кылган ооруну ушундай массаж менен айыктырса болот. Травма менен, маселен, авария болуп, башка болуп, бел оорутуп алганда анда сөзсүз доктурга барыш керек, омурткаларга керек болсо темирлерди коюп, тууралап. Ал жөнөкөй медицина менен бүтпөй турган нерсе. Бирок ушул бел оорулардын 80-90% жалаң гана ушул булчуңдардын оорусу болуп эсептелет. Бүгүнкү биздин видеобуз ушул болду, достор. Сиздерге чың ден соолук каалаймын.
Amан esen жакшы күндөрдө жолугушалы. Менин телефонум WhatsApp'тагы +7 904 638 7056. Саламатта туруңуздар.